үнөмдөгү же болбосо запастагы оюнчулардын катарында Валерий Кашуба, Мустафа Юсупов, Сидоренко, Сакенов, Уткеев, Жолдошев, Батырканов сыяктуу оюнчуларды көрүүгө болот. Азыр болсо жакшы мүмкүнчүлүк бар жана гол. Гол урматтуу мекендештер, Мирлан Мурзаев беттештин жок, бул Вахит Орасахедов экен. Вахит Орасахедов беттештин болгон 6-мүнөтүндө тажикстандык футболчулардын коргонуудагы катачылыгынан кийин эсеп сандарын ачып команданы алдыга алып чыкты. Көп деле кубанууга негиз жок, себеби тайпадан чыгуу мүмкүнчүлүгү Дордойдо жок. Азыр ошого байланыштуу дагы Вахит Орасахедов, түркменстандык легионер, бул жолу көп деле кубанганды туура көргөн жок. Бул жерде 7-номердеги тажикстандык спортчу Комрон Мирзоназы АФК менен түздөн-түз кыргыз телевидениясы иштешип жаткандыгын дагы белгилеп коюшубуз керек. Эч кандай чет өлкөдөн өзгөчө бир фантастикалык технологиялар менен келген эч кандай компания деле жок. Бүт баары тең өздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз менен ишке ашып жаткан трансляция деп айтууга мүмкүнчүлүк бар. Демек, ушундай эле сапаттагы оюндарды буюрса биз келечекте Кыргызстан курама командасынын оюндарында дагы көрөбүз. Буга чейин дагы көрүп келгенибизди белгилеп коюшубуз керек. Мирлан Мурзаев топ менен. Мирлан Мурзаев өтө жакшы артка берет. Андан ары борбордук бөлкө чыгарылган пас жана мүмкүнчүлүк бар. Голду киргизүүгө колу топко тийгендей көрүндү жана пенальти. Пенальти бул жолу 2-номердеги Сохибжон Хакимовдун колуна топ тийип калды. Калыс өз учурунда туура чечим чыгарды деген ниеттебиз. Валикаевда өтө жакшы, Орасахедовда кечиресиздер. Орасахедовда өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу. Бул жерде баары тең эреже алкагында эле болгон. Мына ушул жерде. Мынакей түптүз топтун багытын өзгөрткөн, бул андыктан кол менен өзгөрткөн таарагы. Андыктан пенальти эреже Заев кезектеги голун киргизе алабы? Чокморовдун бомбардирлер клубунда бар бул оюнчубуз жана гол. Эч кандай кыйналбастан Патадзе менен топту экөөлүк тарапка жаткырып, Мирлан Мурзаев эсепти 2-0 өзгөрттү. Очень классный первый тайм показали нам игроки Дордоя. В начале встречи был уже открыт счет на 6-й минуте. Ну и уже на 46-й минуте Мирлан Мурзаев с пенальти забивает второй гол в ворота Худжанта. Без вопросов, конечно, пенальти там было. Орасахедов пытался на финте убрать соперника. Соперник сыграл рукой. Ну и Мирлан Мурзаев отправил вратаря в другой угол. Мяч совершенно другой. Ну и таким образом счет становится. Ой-ой-ой, ал мезгилде гол. Жана эсеп сандары 2-3-0 урматтуу мекендештер. Дордо эсепти 3-0 өзгөрттү. Чамамда Артур Валикаев гол киргизиптир. Чындыгында биз студиядан алып баруудабыз бул беттешти. Экранда эмне болсо ошону гана көрөбүз. Дагы жолу кайталоодон көрүп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Автогол, да, демек? Да, скорее всего, был автогол при содействии Артура Валикаева. Последний мяча, кажется, коснулся. 4-номердеги тажикстандык оюнчу. Да, защитник Худжанта, вот он как раз таки нам показывает. Өзүнүн учурунда Казакстандын биринчи лигасындагы командаларда ойногон жайы бар. Ал мезгилде эмне болду? Кайрат Жыргалбек уулу кызыл айып кагазы көрсөтүлдү дароо эле. Эмоцияны басып ойноо маанилүү болчу Кайратка. Себеби сезон бун менен бүткөн менен кийинки сезон бар дегендей баарын тең эске алыш керек Кайрат. Албетте бүгүнкү беттеште жогорку деңгээлде оюнду алып бара алды. Бирок бул жерде эмоциясын албетте Кайрат Жыргалбек уулу баса алган жок. Бирок ошол эле мезгилде до конца. И, конечно, остается главной интригой матча, остается, не забьет ли Дордой 4-й гол, либо же Худжан первый. Мурали Махмедов очень здорово пробил. Мяч проходит рядом со штангой. Ну и нужно отметить Кайрата Жыргалбекулу, который продрался по правому флангу и увидел забегание десятки своей команды, отдавал ему под удар, но
Как не часто бывает, Нуралим Ахмедов не попал в ворота. Хорошая, классная левая нога у него имеется. И пасы, и удары у него. 96 минут орын алып жатқан екен. Азыр болса Чаул сол қапталдан өнігуді. Ахмедов форвардық көйттен жана ачық дарвазаға гол кіргізіп қойса. Батырқанов бұл жерде өзі үшін әлбетте Алдан жақшы бір авалды істеп тапмақ. Ахмедовтың шығарып берген пасы шындығында мықты болды. Бұрыштан шығарып беруіні қалыс көрсеткен. Андан ары ішқырып. Жана расми түрді толығыменен